Алла Таала өзінің Құран-ы Карим китебинде момындарға кайрылып айтат: «Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум наро». Эй иман келтіргендер, сілер өзіңөрді жана үй бүлөңөрдү оттон сактагыла деген аят бар туғандар. Мындай аяттар аз емес, bir qancha жерде кайталанат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнүн куттуу хадистерин айтат. Адам баласы биринчи өзүн жана үй бүлөсүн оттон сактасын дейт. Бүгүнкү күндө карап көрсөк туғандар, баарыбыз өзүбүздү жана үй бүлөбүздү бул дүйнөдөгү кыйынчылыктан сактап келет экенбиз. Ушул дүйнөдө курсагыбыз ач болбосо экен, ушул дүйнөдө кыйналып калбасам экен, ушул дүйнөдө бирөөгө муктаж болуп калбасам экен деп ата, эне баарыбыз жан талашып, өзүбүздү, анан балдарыбызды кам көрөт экенбиз тугандар. Бирок Алла Таала эмне дейт? Бул дүйнөнүн кыйынчылыгы, бул дүйнөнүн азабы эч нерсе эмес. Бул дүйнөдөгү кыйынчылыктар, ачкачылык баары убактылуу экен. Мынасы карап турсак, Палестина өлкөсүндө жаш ымыркайлар ачкадан өлүп жатат. Жөн эле тамак, суу жок, ачкадан өлүп жатат тугандар. Бирок өлөр замат алардын орду бейиш болуп жатат. Атасы да, апасы да, баласы да ким өлсө дагы ошол жерде шейит болуп, түздөн түз бейишке кетип жатат. Бул дүйнөдө бир аз ачка калып, кыйналып, ошол Израилдин азабын көрүп атышы мүмкүн, бирок түбөлүк Алланын бейишинде болуп жатат алар. Бирок сиз менен биз эмне болуп жатабыз? Бул дүйнөнүн кыйынчылыгынан амандыкта болуп жатабыз. Кыйналган жокпуз. Кудайга шүгүр, малыбыз, жаныбыз, балдарыбыз менен аманчылыкта жашап жатабыз. Бирок акыреттеги кыйынчылыкчы, акыреттеги азаптан, кабырдагы азаптан өзүбүз да, балдарыбыз аманбыз деп айта алабызбы? Ким ушуга гарантия бере алат? Кайсыл ата өзүмдү кабырдагы азаптан, кыяматтагы азаптан сактап койдум, бейишке билет алып койдум деп кайсыл ата эл чыгып айта алат? Кайсыл ата балдарынын үй бүлөсүн мен кыяматтагы тозоктон, акыреттеги азаптан мен сактап койдум деп кайсыл ата айта алат? Эч бирибиз айта албайбыз тугандар. Бирок бул дүйнөдөгү кыйынчылыктан, азаптан Кудайга шүгүр 90%тен ашуун, капыры да, мусулманы да баары аманчылыкта экен. Курсагы ток, үстү бүтүн, үйү бар, тамак иши бар, жашап жатабыз. Алла Таала эмне дейт Куранда? Эй иман келтиргендер, Алладан корккула дейт. Алладан корккула, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла дейт. Ушуга көңүл бурушубуз керек тугандар. Кыяматтагы абал бул жөнөкөй абал эмес ал. Ал жерде туруп алып, тайкеңе, байкеңе, досуңа айта коюп, мен тозоктон куткарып койчу дей турган нерсе эмес ал жер. Же балабызга чурка бар, балам мени тозоктон куткарып кетчи дей турган нерсе эмес ал. Ал жерде Алла Таала эмне дейт? Яума яфиррул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби. Ал күнү энеден бала качат, баладан ата качат, бир туугандан качат дейт. Ошондой күн тууганым. Ошол эле дүйнөдө бири-бирибизден качып атпайбызбы? Башыңа бале түшүп, кырсык түшүп калганда, досуңа чуркайсың, тууганыңа чуркайсың, кошуңа чуркайсың, карыз берип турчу деп. Жок эле таксыр дейт. Антип койдум эле, минтип койдум эле дейт. Ушул дүйнөдө кичинекей проблемаңызды чечип бере албаган адам кыяматта түбөлүктүү тозоктон куткарып бере алабы? Ошон үчүн Алла Таала улам пенделерине кайрылып айтат: Эй иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү кыяматтагы оттон сактагыла дейт. Кеч боло электе. Өмүр өтүп баратат тугандар. Өмүр ушунчалык кыска. Акылдуу адам ким десе, акылдуу адам. Акылдуу адам Алла Таала берген өмүр менен ушул дүйнө үчүн азык топтобостон түбөлүктүү дүйнө үчүн, түбөлүктүү жашоосу үчүн азык топтогон адам акылдуу адам экен.